Теманы улай, Эне тил күнүнө карата өткөрүлгөн дагы бир иш-чара жаңылыктар топтомун толуктады. Баткен мамлекеттик университетинде Эне тил эчен кылым карыткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан аттуу кароо сынак уюштурулду. Сынактын шарты боюнча ар бир кафедрадан бирден команда түзүлүп, 3 топ ат салышты. Мыкты команда, мыкты ыр, мыкты көркөм окуу, мыкты дил баян, мыкты би номинациясы боюнча сынак жүрүп, алдыңкы орундарга грамота, сыйлыктар каралган. Калыс тартоонун университеттин эмгек жамааты түзгөн. Мындай маанидеги иш-чараларды өткөрүүдөн максат кыргыз тилин даңктоо жана өркүндөтүү болуп саналат. Бул иш-чарада биз ошол студенттердин арасында таймаштарды өткөрүп атабыз. Кароо сынакты өзүнүн эне тили боюнча канчалык деңгээлде билет, өзүнүн эне тилинде кандай ырдайт. Мында мисалы үчүн саламдашуу дегенибиз бар. Ошол канча тилде болсо дагы саламдашууду билет. Кыргыз тилинде, орус тилинде, өзбек тилинде, тажик тилинде ушул тилдерди өзүбүздүн тил менен кошо аларды дагы үйрөнүүгө чакырабыз. Ошол негизинде буларда ушул номинациялар бар. Мыкты команда, мыкты ыр, мыкты баяндама, мыкты би деген ушул номинацияларды берген менен аларга көптөгөн сыйлыктарды бергенге аракет кылып атабыз.